Саламатсыңар урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү саякатыбыз Кадамжай шаарынан түштүк тарабынан 3 километр алыстыкта жайгашкан Жиделик көлү тууралуу болмокчу. Жана ушул көлдүн жанындагы дарылык касиети бар Котурбулак деген сууну силерге тааныштырмакчымын. Анда эмесе саякатыбызды баштадык. Көлдүн батыш тарабында атайын эс алуучулар үчүн сөрүлөр, чакан парк, балдар үчүн ойногонго эс алуучу жайлар түзүлгөн. Бул сезон мезгилинде эс алуучуларга атайын тамак аштар да даярдалып, баардык шарттар каралган. Мен азыр Жиделик көлүнүн жээгинде турам. Жиделик көлү Союз убагында Кадамжай сурма комбинаты тарабынан курулган экен. Бул көлдүн Жиделик деп аталып калышынын себеби көлдүн айланасында жиде дарактары менен курчалган экен. Бул көлгө жайкы сезон убагында Кадамжай районунан эмес, башка көптөгөн аймактардан келип эс алышат. Жиделик көлүнүн чыгыш жагында ушундай бир тунук булак агып чыгат экен. Бул булактын аталышы Котурбулак деп аталат. Котурбулак деп аталышынын себеби бул ар кандай тери ооруларына, котурга, жарага жана башка көптөгөн оорулардын дартына даба болот экен. Бул жерге көптөгөн элдер келип, керек болсо Өзбекстандан, Казакстандан да элдер келишет экен. Бул жерден суусунан ичип, жуунуп, дарттарына даба таап кетишет экен. Бул булактын дагы бир өзгөчөлүгү жайы кышы менен 17 градуста болуп турат экен, кышында тоңбойт экен. Ошентип саякатыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү берген маалыматтарым силерге пайдалуу болот деген ишеничтемин. Саламатта калыңыздар.